Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? Мен бүгүн айтылуу Исхак Разаковдун мекени болгон Разаков шаарына келдим. Киргенде дал ушул Астанадагы дарбазасындагы ушул Разаков деген атайынчын жазууну анын жанында мына белгилүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаков атабыздын эстелигин көрүп аябай суктандым. Чындыгында кол жасап койтур, караңыздар, ушундай сонун кылып эшигин көрүп төрүнөт демекчи, мына ушундай кол жерди көрүп туруп, мындан ары ушул түз жол менен Исфана шаарыны, мурдагы Исфана, азыркы Разаков шаарын көздөй кирип барса болот. Бул жерде мынакей караңыздар, биздин Кыргызстаныбыздын улуттук желеги желбиреп турган учуру. Бул жер мына жарыктандыруууда койтур, түн менче түн аябай жакшы болот окшойт, кооз болот окшойт. Мына ушул сиздер көрүп турган Разаков атабыздын эстелигини бул Разаков шаары болуп өзгөргөн күндөн тартып биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров келип өзү ушул айкелдин ачылышына келип катышкан эле. Бул жерде мынакей атайын орундуктар бар, эс алуучу жакшынакай жер, өтө кооз экен. Мага жакты, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи Лейлек Кыргызстандын башталышы Кыргызстан Лейлектен башталат. Лейлек жердин түбү эмес, Лейлек жердин гүлү деп президентибиз мурда ушундай сөз айтып кеткен эле. Бул сөз мага аябай жаккан, аябай жакшы сөз болгон. Чындыгында Лейлек жердин гүлү. Муну караңыздар, кооздукту ушунчалык сонун жашыл, карап отура турган, аябай суктана турган жашыл жакшы кооз жер. Бул жер апрель айынын акырында, дал ушул май айынын башында өтө сонун кызгалдак талаага айланса керек. Менимче азыр кызгалдактын сезону бүтүп калды окшойт. Кыргызстаныбыз ушундай керемет жер, урматтуу мекендештер. Кыргызстан ушундай кооз жер. Ушундай жерде жашаганыбызга, ушундай мекенде, ушундай Кыргызстан өлкөсүндө жашаганыма мен абдан кубанычтамын. Аллага шүгүр келтирем. Сиздерге дагы бул көрсөтүүдөн максат алыстан бизди көрүп жаткандар, алыстан мекенин сагынгандарга ушул бир аз болсо да сагынычыны таратайын деген максатта ушул Разаков атабыздын айкелинин жанынан Разаков шаарынын кире беришине көрсөтүүнү туура көрдүм. Жакшынакай кооз жасап туруп, чындыгында караңыздар. Бул жер мынакей кафелденген, аябай сонун таза, бул жакта брусчатка басылган, өтө Лейлектин акимчилиги, шаардын мэри, ушул Разаков шаарынын мэри өзгөчө көңүл буруп, дизайнга жакшынакай көңүл бурган Разаков шаарынын кире бериши. Бул жакта дагы атайын орундуктар бар экен. Эң кызыгы могул жерде кандай Манас атабыздын жанагы орнаменттеринен окшойт, мына ушундай кылып коюп коюптур туунун астына. Жакшы жер. Бул жерге келип сиздер Разаков шаарына көздөй кирип барсаңыздар болот. Бул жерде бай тарыхтуу Исфана шаарына Ордолуу Ош шаарынын атынан белектеп 2021-жылы ушундай жарыктандыруу освещенияларды ушул жерден баштап шаарга чейинки кылып, сонун кылып коюп бериптир. Түн аябай кооз, түн аябай жакшы болот. Албетте мындай кооз жерлер бизге келген, Кыргызстанга келген туристтерди дагы суктандырбай койбойт. Мен ойлойм, бул видеону көрүп дагы биздин чет өлкөнүн мекендештер өздөрүнүн ошол мекенде жүргөн Москвадан же болсо Америкадан, Кореядан, Өзбекстанда болсо ошол жактагы элге ушул видеону бир аз көрсөтүп койсоңуздар, мен ойлойм, бул видео аркылуу сиз дагы Кыргызстанга турист чакырып келсеңиздер болот. Мен жыйынтыктайм, аябай кооз жер, жакшынакай, чындыгында көздү суктана турган жер. Келиңиздер, Разаков шаары дал ушул жерден башталат. Кыргызстан өлкөбүз дал ушул Разаков шаарынан башталат. Көрүшкөнчө.